Ассаламу алейкум туугандар. Биздин эң чоң бир көйгөй проблемаларыбыздын бири Бишкек шаарында ар ким өзүнүн тилинде сүйлөйт, Кыргызстанда туруп. Биз болсо орусча сүйлөйбүз. Уят вообще. Кыргыздар менен орусча сүйлөп атышат. 100 жыл наркы алып көрөлү. Бардыгы кыргыз эле болгон. Орустар келип дагы жашады дагы дейли. Болуптур өзүнүн тилинде сүйлөп атышат. Ага деле макулбуз да. Биз эмне үчүн аларды эрişип кетишибиз керек Кыргызстанда туруп? Эмне үчүн биз Кыргызстанда туруп орусча сүйлөшүшүбүз керек? Туугандар, ойлоңгула. Мигранттар Америкага барып англисче сүйлөйт. Кыргызча барып бир американский сүйлөбөйт. Россияга барып туруп кыргызча бир орусча сүйлөп көр. Сен эмне мээң жайындабы деп эле айтат. Ойлонуп көргүлө туугандар. Өзү үй бүлөңөр эле сүйлөшкөн туура эмес да. Үй бүлөдөн келип бияка чыгат. Мындай мага бир мындай көп эле попал болду. Көп эле мындай орусча сүйлөп мындай такап эле мага дежурный сөздөрдү сүйлөсөңөр түшүнүктүү. Анан кийин бирөө орусча сүйлөп, мен кыргызмын. Мага орусча сүйлөбөй эле койгула. Бирөө менен сүйлөшпөй эле койгула. Орус менен сүйлөшсөңөр, азербайжан менен сүйлөшсөңөр, дунган менен сүйлөшсөңөр, уйгур менен сүйлөшсөңөр, ал түшүнүктүү. Же дагестанец менен сүйлөшсөңөр, ал түшүнүктүү. Индуска эмне сүйлөп, эмне кереги бар сүйлөп? Ал индус, ал орусчаны билбейт ал. Ал кайсы тилди үйрөнүш керек экенин бул жерде түшүнүш керек. Кыргыздар өзүнүн мекенинде орусча сүйлөйт экен деп, ушу индустарга, пакистандарга эмне кереги бар туугандар? Алар англис тилинде сүйлөйт. Биз тилибизди өнүктүрсөк, биздин Кыргызстандын аты чыгат. Биз тилден баштасак, дүйнөгө аты чыгат. Биздин өндүрүштөргө кызыгуулар башталат. Ал үчүн бизден чыккан дагы бир суусундуктар, баардыгы эле бир ушундай продуктыларга баардыгына бир кызыгуулар болот. Андан тышкары биздин өлкөгө кызыгуулар, эс алуу жайларга, тоолорубузга, ысык көлгө кызыгуулар көбөйөт. Биздин ушуларга, туризмдерге биз өтө бир чоң психологический жактан билдирбей туруп Кыргызстанды көтөрмөлөй алабыз ушул нерсе мененчи туугандар. Кыргызстанда өтө кооз жерлер бар. Болгону рекламабыз слабый. Рекламаны кантип кылабыз? Тил менен. Тилди таанылтышыбыз керек туугандар. Кыргыз тилинде дагы бар. Ассаламу алейкум деген саламды жайылткыла деген бар. Бул нерсеге сооп бар. Эгер ассаламу алейкум деп көпчүлүккө салам берип жүрсөң, сооп бар. Эмне үчүн сооп бар? Динди жайылтасың сен, саламды жайылткандай эле. Кана ушул патриотмун деген Кыргызстандын байрагы бар футболкаларды кийип, калпактарды кийип, сыймыктанып чыгасың. Чыксаң чык мына ушинтип. Тилиңи өзүң бербей эч кимге. Өзбектер Кыргызстанда туруп өзбекче сүйлөшөт. Мен аларды заставить эткенге акым жок. Мен заставить этпеймин дагы. Мамлекет дагы заставить этсин деп талап кылбаймын. Болгону биздин өлкөдө жашап атабы, сый урмат болуш керек тилге деген. Биздин ар ким өзүнүн тилинде сүйлөйт Кыргызстанда туруп. Биз болсо орусча сүйлөйбүз. Уят вообще.